Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда спорт жаңылыктары. Тарыхтагы эң мыкты беттеш Хабиб Катардыга суктанса, Канело Мессинин улуулугуна суктанат. 2022 FIFA дүйнөлүк чемпионатынын легендарлуу финалына күрөшкөн дүйнөнүн реакциясы. 18 декабрда Катарда 2022 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктады. Ал эми анын чыныгы жасалгасы буга чейин эле легендарлуу финалдык беттеш болду. Анда Аргентина менен Франция, Лионель Месси менен Килиан Мбаппе беттешти. Оюнчулар укмуштуудай шоу көрсөтүштү. Негизги жана кошумча убакыт тең чыгуу менен аяктады. Ал эми пенальтилер сериясында акыркы жеңиш аргентиналыктарга 4-2 эсебинде жетти. Спорт дүйнөсүнүн өкүлдөрү бул жеңиштин четте калган жок. Биз алардын социалдык тармактарда калтырган эң жаркын реакцияларын чогулттук. Хабиб Нурмагомедов: бардык убактагы эң мыкты оюн, бардык убактагы эң мыкты турнир. Аргентинаны куттуктайбыз. Чоң рахмат, Катар. Камил Гаджиев: Месси менен Марадона футбол тарыхындагы эки мыкты оюнчу. Эми анык, Аргентина жеңишиң менен. Ислам Махачев: Аргентина дүйнө чемпиону. Сауль Альварес: Аргентинаны жана Мессини куттуктайм, алар татыктуу. Гилберт Бернс: эң улуусу Лионель Месси. Фрэнсис Нгангу: мен Францияны Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионатта укмуштуудай оюн көрсөткөнү менен куттуктагым келет. Алар сөзсүз кайтып келишет. Дүйнө чемпиондугунун финалы укмуштуудай болду. Камару Усман: бул кандай оюн? Дүйнөлүк чемпионатынын финалы. Аргентина бул Месси. Джейк Пол: фантастикалык жыйынтык. Мбаппе менен Месси шоу көрсөтүштү. Месси бардык убактагы эң мыкты футболчу. Хорхе Масвидал: улуу кубокту жеңүү үчүн 3 жолу аракет кылды. Ал эч качан багынбады. Месси менен Аргентинаны куттуктайм. Мен испан бир туугандарымды жакшы көрөм. Келвин Гастелум: Месси эң мыкты. 2022 жылкы Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионат аяктады, бирок бул мелдештин финалы дагы деле оозунда. Планетанын мыкты мушкерлери Аргентина менен Франциянын курама командаларына суктанышат. Ошондой эле Лионель Мессинин улуулугуна таң калышат.